Байке ашты ким дандады пловду? Ашты бул байке экөөбүз даярдадык. Дайыма ушундай кыргыздар чогулган жерде дайыма ушундай чоң казанга аштым деп турабыз. Пловдум деп. Демек казандын башында көйчү сиз болосуз. Ошондой айтсак болот, бул менин устатым. Дайыма айтып турат. Экөөбүз чогуу жасайбыз, жардамдашып. Ошондой. Бул жерде азыр. Буга чейин дагы өзү Кыргызстанда плов жасачу белеңиз? Студент болуп жүргөндө кичине казанга жасачу элек. Каерден болосуз, ошону айтыңызчы. Мен Жалал Абадтын өзүнөн болом. Мына сага мен азыр ушул ашты сөзсүз түрдө жейм. Мына. Өзгөнүн күрүчүгө жетпесе дагы, бирок ошону жеткизели деп аракет кылдык. Керемет. Азыр бул жакта шашлыктар дагы бышып атат. Мынакей. Шашлыкты ким бышырды, байке? Мен бышырдым да, ким бышырды? Койду өзүбүз бактык, өзүбүз сойдук. Анчалык эмес аны. Көчтөрдү өзүбүз турап, кече түнү саат 12ге чейин даярдадык. Азамат. Анан сизге жиберем. Бүгүн урматтуу достор, Америкада чоң майрам, Америкадагы мекендештер тарабынан уюштурулуп аткан жаз фестивали деп бүгүн ошол баарыбыз бул жерге чогулдук. Азыр ичинде түркүн даамдар, кыргыз даамдары, анын ичинде башка улуттун дагы даамдары бар. Бүгүн ошол кыргыздар тарабынан уюштурулганы менен бүгүн бул жерде башка улуттарды дагы кезиктирүүгө болот. Бирок биз азыр бул жазгы фестиваль тууралуу маалыматты мына жерде Улан байке турат. Улан байкенин өзүнөн алалы. Мынакей. Улан байке кандай? Саламатсыздар, куш келипсиздер. Жакшы, рахмат, буюрса баары. Байрамыңыз менен. Байрамыңыздан менен сиздердин элдин майрамы. Элдин майрамы. Элге кызмат. Бүгүнкү майрам тууралуу айта кетсеңиз. Бул Кудайга шүгүр, көргөнүңүздө өзүңүздө күбө болгондой бүт жанакы эл аралык деңгээлде өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Бул 3-чү жылы ушул жазгы фестиваль деп атадык. Бул нерсени быйыл анан өткөн 1-2-нчи ушу кыргыздар өз эле уюштурган болчубуз чакан. Жана быйыл ошо түрк туугандар кошулуп, анан бул жерде өзбек туугандар кошулуп, Кудай буйрса келерки жылдагы башка босняк, казак туугандар кошулуп, түркмөн туугандар кошулуп, бүт эл аралык бир эмеден фестивалга, жазгы фестиваль катары ошол максатта өткөрүп атабыз. Бирок негизги бул идеяны алып чыгып, ушул жанакы биздин кыргыз атуулдар, кыргыз жигиттер десек болот. Ушинтип ушул өзүбүздүн Америкада жаңы муунубузга, ошо бул жерде Кыргызстандан келген чоң ата, чоң апалардын бизге көрсөтүүчү сабактары, же болбосо бизге бөлүшчү тажрыйбаларын ушул алып калайлы деп. Ошо азыр күбө болуп каласыздар өзүңүздөр да. Ошо боз үйүздү тигип, эт кайнатып, боосокторду бышырып, ушул балдарга каада салтыбызды көрсөтүү максатында. Ушул жанагы эл аралык деңгээлде Кудай буйрса максат кылып бул иш-чарага кириштик. Ушул быйыл 3-чү жылы Кудай буйрса жазгы фестивалыбыз чыныгы жазгы фестиваль болсун деп үмүттөнөбүз. Адамдардын бардыгы кыргыз, көбүнчөсү, басымдуу бөлүгү. Арасында башка улуттардын дагы өкүлдөрү бар. Бул жерде мына ак калпагын кийип, биздин мекендештерибиз бардыгы келишкен. Арасында саламатсызбы, атыңыз ким? Музбак. Музбак, бүгүнкү майрамга кимдер менен келдиңиз? Келинчегим, кызым, Луна, анан Амир балам. Ал азыр неме кылып атат, сүрөт алып атат, настолдо. Ошол негизи эле ушундай иш-чараларга көп эле келип турасыздарбы? Келип турабыз, убактыбыз болуп, күнүбүз чак келсе келип эс алып келебиз. Ата-бабалардан, ата-апаларыбыздан бизге өткөн салт-сананы, үрп-адатты келечек муунга, биздин балдарыбызга өткөрүп берүү бул биздин милдетибиз. Ошол максатта бүгүн Америкада эч кандай бир кыйынчылыкка карабастан боз үй тигилип, азыркы тапта ар бир ата-эне өзүнүн балдарын ээрчитип барып ушул жерге мына ушул боз үй болот деп көрсөтүп, баарын балдарга түшүндүрүп берип атат. Мына көрүңүздөр, боз үй. Азыр ичине кирип көрөлү.
Озбай. Байке. Бұл тикет тамақ сатып алыш үшін бұл тикетті береміз. Бұл ичкерide ешқандай ақша қолданышпайды, жөн эле тикеттер. Ар бир тамаққа бир тикет берилет. Бұл бир тикет $1. Анан бұл жерде түшкөн акчалар бұл жақта Америкада окуган студенттерге жардам. Бир эле Чикагода эмес, Америкада полностью кыргыз студенттерге, жаш студенттерге жардам. Ошо бул жерде ичкерide тамактарды биздин жеңелерибиз, эжелерибиз биширип келди. Эч кандай бизден талап жок, эч кандай акчалай талап жок. Өздөрүнүн жанынан продукт алып биширип алып келди. Ошо бул жерде түшкөн бүт киреше студенттерибизге буюрса жардам. Жогоруда айткандай эле кыргыздын када салттары, үрп адаттары көрсөтүлүп атат бул жакта. Мынакей мен дагы балдарды ээрчите келдим. Булар азыр ошол бешикке баланы бөлөнү, бешикке бала салганды көрүшөт. Азыр бул жакты карап тургула. Мына апалар бешикке баланы кантип бөлөш керек? Сен дагы бешикке чоң жаткансың, сен дагы бешикке жаткансың. Эми Америкадагы балдар бешикке жатпай калышы мүмкүн. Ушул бешикке кантип жаткансыңар, силер ошону көрүшүңөр керек. Окей? Себеби кыргыздар деген бешикте чоңоёт. Мына ошентип ар бир ата-эне чет мамлекетте болобу, Кыргызстанда болобу өзүнүн балдарына түшүндүрүш керек. Биздин салт санабызды, үрп адаттарыбызды бизден кийинки муундарга ушинтип көрсөтүп, үйрөтүшүбүз керек биз. Мен дагы балдарымды бешикте чоңойтконмун. Түнү саат 12-ге чейин ушул жерде жаштар менен, ушул жерде жигиттерге баш көз болуп, түн экенине карабай, алыста жашаганыңызга карабай, боз үй тигип берсеңиз чоң рахмат айталы. Эми ушул боз үйдү тиккендин максатын түшүндүрүп берсеңиз. Эми боз үйдү биздин маданиятыбызды болоки Америкага келгенден кийин ушул жерди жердеп, ушул элдер менен эл болуп жашап аткандан кийин өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөлү дедик биринчиден. Кече ошо жаш балдар менен боз үйдү тиктик. Жаш балдарга ошол кечеки күн практикада ошол болду. Биринчи жолу тигишкен экен, ушунчалык өзлөрү үйрөнүштү боз үйдү тиккенге. Кыргыз башынан көчмөн улут болгондон кийин, булар көчүп конуп жүргөндөн кийин атайын жашоо шартына ылайыктап ушундай боз үйдү ойлонуп чыгарган биздин ата-бабаларыбызга ыраазычылыгымды айтат элем. Ушундай акыл менен жасалган архитектурасы да өзүнчө сонун түндүктө еп турат, ууктарды керегени, анан ошол алкактын ичинде ошо боз үйдө кыргыз төрөлүп, боз үйдө кыргыздын баласы бешикке бөлөнүп чоңойгон жер. Анан былтырда тиктик эле, анан быйыл да тиктик. Анан үстүн жапкан жокпуз, анткени деген эми зданиянын ичинде, имараттын ичинде болуп аткандан кийин үстүн жапкан жокпуз. Кетип көргөзмө катары Боореке ар улуттун өкүлдөрү келген адамдарга боз үй үстү көрсөтөлү дедик. Бу жерде тегиргичти өңүн бери каратып койдук, жабык башты
Анан ошо өңүн бери каратып койгонубуз ошол себеп. Анан ичине кирип сүрөткө түшүп атышат. Чынын айтсам, адам көп болгон үчүн кээ бир мындай айрым нерселерди мен көздөн учурган болушум мүмкүн, сөзсүз түрдө. Бул жерде жаштар дагы аябай көп келди. Чикагого келгенден бери мен көрө элек адамдардын көпчүлүгү бүгүн келди окшойт. Мынакей бүгүн сизди мисалы мен көрө элек болчумун Америкага келгенден бери. Иш-чараларда келбейсизби? Жок, келип эле атам, силерди көрүп эле атам да. Да? Өткөндө Кылыч байкенин тоюнда көрдүм. Андан мурун Токор байкенин тоюнда жүргөндүм. Көрдүм эле. Мен сизди бүгүн биринчи жолу көрдүм. Атыңыз ким? Айбек менен атым. Айбек. Келгениме 1 жыл 4 ай болуп калды. Бу жака Балаңыз, бир балаңыз барбы? Дагы барбы? Бир кызым, бир балам бар. Азыр bunun эмеси тушоосун кескен табыз бул жерде. Ошого азыр даярданып турабыз. Ушул баланын тушоосун кесеткенбиз да. Айтемир мунун аты. Айтемир. Тушоосун кеселди ушул баланын. Канча жашта? 1 жаштан кичине ашып калды. 1 жаш 2 ай болуп калды. Жакшы.